البدر كطلعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفاه وحبيب الله خير مبعوث بوحي الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه هو خير عباد الله خير Allah'ım munaşul dasturxon jayıp bizden kursağımız toyğuzup tamak bergen munaşul үй бүлөнүн ата-энесин özlörün bir tuğanların kıyamatta bulardı beşinden tamamı menen azıqtanır ya Rabbi. Bizge çay susunduk sunğanlığı için kıyamatta bulardı Peygamberin kolundan ortasak taptakır çanqabay turgan Kavsar susunduğu menen suğargan. Janıdan kirip жатқан, açılıp жатқан үйün kuttarıgan, merimin tөгülgön ıntımaqtı ırıs keşikti Allah Teala şuna bir berekeli uy kılgın ya Rabbi. Geleceklerin gel kılgın. Eki dünyanın türlü apaat kırsıganın özün saqtap, eki dünyanın iyigilik jana baktığına jetkizgen, kızmat kılıp жатқандардан, salım koşkondordan, sebepçi bolgondan bütpanılıkların özün razı olgun ya Rabbi. Uşul uyda bölüğün atkarıp sen tıygan nesillerden tıyıla turgan, 5 vakt namaz turguzula turgan, sözün bolgon Kur'an daim жаңырып okulup tura turgan, Peygamberin sünnet olgan hadis daim uygulup tura turgan, en mıhtı berekeli uy kılgın ya Rabbi. Alamin. Munaşul hatmı Kur'anlarda maharet öz bütürüp gelgen. Munada sorkan üstüne kayrımdılıklardan payda olgan soğukların barını şu üyesinin ötüp ketken ata-enelerin bir tuğanların ruhlarını arnadık. Allah'ın жатқан жерlerin 5 bağı kılgın, kabırların kenen janan urdu olgun ya Rabbi. Alar menen jolu uçu orundu Firdavs'ta Peygamberin janından kılgın. Bir rahmetike ya حي فينا بهداه حلو الوصايا نسألك الله أن تجمعنا يوما برسول الله من كوثره يروينا فتقبل يا رباه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه طاهر القلب نقي Benim doğam жеткиздагы мен карындашыма мына жээнтериме айтам. Басканда турганда шул канча жардам берген элге бардыгы дуаңды бер. Сенин дуаң жердин кайсы бурчуна болбосун жетет деп карындашыма ар дайым айтып жүрөм. Бардыгыңыздарга рахмат, рахмат, рахмат. Кулаттуу батырындагы айыл өкмөтүнүн Актерек айылынын тургуну, 5 баланын энеси, жалгыз бой эне Сабирова Айым Саранын үйүнүн курулушуна жакындан жардам көрсөткөндүгү үчүн Иман Аманат фондунун жетекчиси Равшанбек уулу Али Кулаттуу айылык кеңешинин ыраазычылык каты менен сыйлады. Ушундай эле ардак грамота менен Мырзамамитова Мерин Сахан эжеге. Бүгін аямай бір сонын
ушундай бир иш-чара болуп турат экен. Албетте буга биз да өзүбүз келип ушул нерсеге шериктеш болуп, курсанчыларга шериктеш болуп, жана ушундай бир арабыздагы Али сыяктуу бир туугандарыбызга бир дем, күч-кубат болсун деген максатта келип отурабыз. Алла таалам иштерине ийгилик берсин. Бул үй-бүлөгө, бул башпананы Алла таалам куттуу кылып берген болсун иншалла. Биринчи нерсеге экинчи нерсе себепчи болот. Каттап айтканда, Ыйылман Аманат фондунун директору дал ушул Али Дамланы микрофонго чакыралы. Дал ушул үйдүн курулушунда дагы ушу дамлалар менен бизди жолуктуруп аткан дагы инсан мына ушул Али Дамлабыз болот. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мусулман туугандарым, Аллах таалам кабыл кылсын, ушул жыйналышты дагы акыретте бейиште бардыгыбызга насип кылсын. Ушул көп жылдан бери элибизге Аллах тааламдын дини келип калса, элибиз, жерибиз жалпы пайгамбарыбыздын үммөтү толук дин менен жашап калса деп өмүрүн Аллах тааламдын жолуна арнаган. Күнү түнү чарчабай Аллах тааламдын ыйык Кураны ар бир үй-бүлөгө барып калсын. Ар бир үй-бүлө толук дин, толук шарият, толук Куран менен жашап калсын деген жалпы мусулмандардын сыймыгы болгон Садыкбай устазыбызга бир аз сыйлыгыбыз бар эди. Разы болсун. Ушул сарыпай бейиште дагы насип кылсын. Пайгамбарыбыз өзү кийинбитсин. Эң бир сыймыктанган үммөтүм деп Аллахым кабыл кылсын. Ушул Садыкбай устазыбыздын алдында ар дайым кызмат кылып жүргөн биздин бул жерде Бектур агабыз бар. Бүгүн ушул Бектур агабызга дагы бир ак калпак кийгизип, бир чепен кийгизип койсок машалла. Rabiul Avval ayının 7-nji günü menen anan barыбызга маалым, барыбыздын башыбызды бириктирип чогулушубузга себепчи болгон Айсара карындашыбыздын ачылып жаткан үйү менен, балдарына кылып жаткан сүннөт тою менен, улуу устаздардын ушул жерде маңдай тескей биригип отурушу менен баарыңыздарды чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Аллахым баарыңыздардан ыраазы болсун. Бул үйдүн салынып атканы, бүтөйүн деп калганы улам Алинин кабар жеткирүүсү менен маалымат алып турдук, бирок кайсыл айыл, кайсыл жерге, кимге салынып атканынан кабарсыз элек. Анткени мен мындан бир айбы же бир жарым айбы мурда Кызылкыянын борборунда бир сабак өткөнбүз. Ошол жерде бизге ушкай сөз кылган. Кулат Файыл өкмөтүндө бир үй ачабыз, ошого бир колуңузду бошотуп келип берсеңиз деп айткан. Чын айтканда мен бүгүн Алматыда болушум керек эле. Кече жумадан кийин Алматыга чыгышым керек эле. Улам Али чалып келип бербесеңиз болбойт. Зарыл ишибизди таштап анан ушул жака өзүбүздүн ишибизден өзгөн артыгыраак көрүп келдик. Анткени Аллах өз аятында сабану билля ва юсируна ала анфусихим валау кана бихим хасаса. Садакаллахул азим. Өздөрүнө жетиш тартыш болуп турса да, өздөрүнө зарыл керек болуп турса да, өздөрүнөн көрө өзгөлөрдү артык көргөндө алар чыныгы бейиштиктер деген Алланын аятына сөйөнүп анан келдик. Айтайын дегеним, кагылайын карындашым, мына бул ак өргөң, куттарыган Аллахтын сөзү болгон Кур'ан дайым жаңырып тура турган. Пайгамбарыбыздын сүннөтү болгон хадис дайым жыттанып окулуп тура турган эң мыкты ак өргө болсун. Адеп ахлактын, талим тарбиянын, мыкты кулук мүнөздүн ак ордосу болсун. Ылайым ушул жерден кыз чыгарып, уул үйлөп, балпайган байбиче болуп, ушул үйүңөрдү түптөп, салым кошкондордун баарына 5 вакыт намазыңардын эң аягында дуа кылуу менен гана алектенип калгыла. Чындап айтканда, көп түкүрсө көл болот деген сөздүн
чыныгы төркүнүн бүгүн анча мынча адам көрүп там берип атса керек. Bir adam salып койгонго деле мүмкүнчүлүгү бар, анча мынчалар бар. Мисалы, чөнтөгү калың bir мындай үйдө эмес, 10ду салып койгонго мүмкүнчүлүгү бар да. Кебиркилер өзүнүн баласына деле, өзүнүн кызына деле, өзүнүн атасына деле, өзүнүн жубайына деле ыра көрбөгөн нерсеси өзгөлөргө насип этип атат. Бирок Кудай Таалам ушунчалык мээримдүү, алар кылбаган жакшылыкты өзгөлөрдүн жүрөгүнө салып коюп, анан тааныса тааныбаса дагы Кудай Таалам ушу бергенимдин айынан мага бир 5те 1 үй насип этер бекен деген илгери үмүт менен ошентип тыйындан чогулуп момунтип үй түптөлүп отурат. Эмне демекчибиз? Дайым орозо туткан адамдар оозача турган, жакшы адамдардын кадамдары таптакыр үзүлбөгөн, эң мыкты куттарыган, Аллах Тааланын мээрими жааган, Аллах буйруган нерселер аткарылып, Аллах дейган нерселер тыйыла турган, өзгөлөргө үлгүлүү өрнөктүү үй боюнча кала берсин. Үйүңөр куттуу берекелүү болсун. Далай жол ошол жерде жакшылык көргүлө. Мындай болгон улуу баш, кичүү баш, бүт бар аял, эркек, чоң, кичине демей, дагы бир жакшы самалыкка ошол жерде жыйналабыз буюрса. Турмушка узатуу тоюна келебиз буюрса. Ал учурда биз мен мына сөрүдөгү аксакалдай болуп картайып калат болушум керек, бирок келем өлбөсөм. Ата-энесинин классташтары, өзүнүн классташтары, Айшат Айшенелери, анан айыл өкмөт, анан ошол айыл өкмөттөгү жашаган тургундар, тааныган, билгендердин баары аз-аздан болсо да ошентип салым кошуп, момундай болгон эң мыкты бир ак өргө туруптур. Ошолордун бүт баары ошол хадистин негизинде жашаган инсандар деп билдим мен. Өзүңөргө жакшы көргөн нерсени өзгөлөргө да ыра көрмөйүнчө силер эч качан ыймандын даамын татып жашай албайсыңар дейт. Мал үйдөн туруп калышына салым кошкондордун өздөрүнө да ушундай үй керек эле. Кийим кече керек, тамак керек. Бирок өздөрүнөн көрө ошол карындашыбызды артык көрүп, ошол үйлүү болуп калсын, батирлүү, ак өргөлүү, ак ордолуу болуп калсын деп момундай үй салып берген, салым кошкон. Ким канча салым кошту, аны Аллах Таала өзү билет. Атата албаса дагы себепчи болгон, салым кошкон, жардам берген, кызмат кылган бүт баарынан Аллах Таалам өзүңө ыраазы болгон. Бул элден жыйналган жумарай журттан топтолгон аманатты алып өз ордуна коюу өтө оор маселе. Чын. Акча бар жерде чыр чыгат. Бирок аны чыныгы жигит аманатка бекем, эркек гана аны өз ордуна коюп жумшай алат. Анткени ал жөнүндө пайгамбарыбыз иннал хазин al-muslim al-amin, subhanallah, ушундай деп сыпаттаган. Өзүнүн кызыкчылыгына жана башка максаттарга жумша бербей, көздөлгөн максаттын өзүндөй кылып жумшай турган болсо, анда ал ошол садака кылып, кайрымдуулук кылган адамдардын катарында дагы бир кайрымдуулук кылуучу болуп эсептелет, ошол өзү дагы деп атат. Айтайын дегеним, ошол али инибиз ошол жаш башы менен бир канча үйлөрдү демөөрчүлөрдүн жардам менен салып келатат. Оңой иш эмес. Аллах ыраазы болсун. Мен кечкурун уктум, жерин берди деп аябай ыраазы болдум. Азыр бир сөм жерди бирөөгө бербейт азыр. Чындап айтканда. Ким ошол тууганы? Аллах. Biz Бешбурхан айылынан ушул махабат классташыбыздын достору жана жакын классташтары болобуз. Бешбурхандан келдик биз. Мына ушул эч нерсеге арзыган кичине биздин белегибиз бар. Мына Аяш
карындашыбыз көп болбосо да аз болсо да көптөккө болуп калсын. Андай кубанычка билип отурабыз, бирөө эмес, эки эмес. Ажа айткандай көп түшө көл болот деп экендер айткан эмес. Кызым, үйүңүздү коптуу тойкана жакшынакай үйлөрдөн болсун. Биз ынтымак айылдан апаңдын классташтарыбыз, ашташтарынын атынан кичинекей. Бул заманылыгы конвертте куруп деп эле алып келе бердик. Мунаны алып кой кызым. Алла Таала ден соолугуңду жакшы кылсын. Мына отурган балдарым кызыңар ыймандуу искиштүү болуп жетишке Алла насип кылган болсун. Дагы тойлорду тапсаң, Кудай калса ошо айышта ишинен дагы чогуу келе беришибизди. Үйүң куттуу болсун.